Мен Тагаев Нурбөлөт, Ысык көл областына караштуу Тоң районунун Каап Атабековдун киндик каны тамган Төрткүл айылында алдыңкы 5 мектептин бири болгон Болот Мамбетов мектебинин 11-класстын окуучусумун. Мен өзүмдүн ата тегим боюнча айта кетсем, менин ата бабаларым эл башкарган, жер башкарган чыгаан инсандардан. Алардын бири Тагайби, Мухаммед Кыргыз, жана ошондой эле кичи бабаларыман айта кетсем, Азарбек Кожомберди, Мамаке уруусунан тараган. Кыргызстандын тарыхындагы чыгаан инсандардын бири Сүймөнкул Чокморов. Чокморов уулу Сүймөнкул 1939 жылдын 9-ноябрында Кыргыз СССРине караштуу Ворошилов районунда Чоң Таш айылында жарык дүйнөгө келген. Өзүм 7 бир тууганмын. 3 эжем жана 3 байкем бар. Кичинекей кезимде өтө эле көп оорудум. Ооруганымдын себебинен волейболго кызыкпын. Жана алар менен машыгып, көп жолу сынактарга, таймаштарга катышып турдум. Ленинград жана Кыргызстан тандалма курамаларында ойнодум. Кийинчерээк живописке кызыгып, сүрөт тартканга кызыгып турдум. 1964 жылы Ленинград көркөм академиясын бүтүрдүм. Биздин айылда Кыргызстандын чыгаан ишмерлеринин аттары менен байланышкан тарыхый маданий жерлердин бири улуу манасчы Каап Атабековдун атынан коюлган маданият үйү. Бул жерде адамды руханий жакка үндөгөн иш-чаралар байма-бай өтүп турат. Билимге, илимге жетелеген китептер кенен кесири, айыл тургундары келип, аңгеме, повесттерге жетеленип, руханий күч-кубат алып кетип турушат. Биздин айыл Тоң району боюнча өнүгүү жолунда алдыда келе жаткан алдыңкы айыл аймактардын бири. 2019-2022 жылдар аралыгында таза суу жөнгө салынып, көчөлөргө жарыктандыруучу лампалар орнотулду. Жана ошондой эле көчөлөргө асфальттар төшөлүп, элге эң ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Тоңдун тарыхына кайрылсак, эзелтен Кочкор деген Олия сынчы жашап өткөн экен. Бул аксакал бир көргөнүн так сындап, туура чыккан. Бир күнү жер сындап, Ысык көлдү түрө кыдырып, ар бир аймакка баасын, таасын берип келип, азыркы Тоңго келгенде кулагын капшыра жаап өткөн экен. Бул аймактан өтүп баратып, эмне үчүн кулагыңызды жаптыңыз деп элдер жапырт сураганда, бул жер малга жайлуу, кышта жылуу, жайда салкын жер экен. Этке майлуу, күчтүү жер тура. Ошондуктан калай калк мындан ары тоң болсун, жегени куйрук май болсун. Тоң районунан чыккан чыгаандар Торгой баба баштаган, Азарбек Баатыр коштогон, Төлөмүш Кааба манасчы, күн түндө айтып манасты, Мамбет атам баштады, Айкөл манас атамдын кыраандарын таштады. Бек Султан атам ошондо бир сөз менен бүт ааламды бир кагазга батырды. Мамбетов болот аталар айтканынан иши көп, жазаган экен иштерди. Дөөлөт абам манасчы 14-тө айтып манасты, көрдүңөрбү чыгаандар, Тоңдон чыккан кыраандар. Биздин айылдын экологиясы эң баарынан таза, сонун жазда салкын, кышта жылуу, эң баарынан кооз, ажайып теребел адамды өзүнө тартып турат.
Ажайып кооз теребел адамды, жаш балдарды илимге, билимге жетелейт. Мына бүгін Ысыкөл обласының Манасчылардың мекені болған Тоң району Каабатабек деген Төрткүл айылында таза айыл долбоору ишке ашканы турат. Барыңыздарга Түндө түш көрдүм апам жанымда ысыкнан сууна менин колума ойгонсом түшүм жерге атайын өзүбүздүн Ысыккөлүбүздү тазалайлы деп өзүбүз чоңдорду көрүп биз кичинекей балдар келдик. Атайын өзүбүздүн жерибизди биз тазалабасак башка эл келип тазалап бербейт.